İman büyük mü, mizan büyük mü? İman büyük. İman büyük. Себеп имандуу инсан болсо, ал уурлук кылбайт, калп сүйлөбөйт, жетим жесир мунжумайып, карапайым калктын көз жашын төкпөйт, алсызды сөкпөйт. Имандуу инсан ушундай болот. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Tires in North Fort Myers, a horrific sight in the rising waters. Милтон боронунан кийин Флоридадагы суу каптаган аймактарында крокодилдер табылган. Бул туурасында чет элдик басмалар жазышты. Маалымдалгандай, алардын бири Форт Майерс шаарында жергиликтүү тургундун унаасына кол салган. Дагы бир видео социалдык тармактарга тараган. Анда суу каптаган турак жайдын конок бөлмөсүндө крокодилдин жүргөнүн көрүүгө болот. Флоридадагы балыктарды жана жапайы жаратылышты коргоо комиссиясынын маалыматы боюнча аллигаторлорду штаттын ар бир округунан табууга болот. Ал эми бийлик өкүлдөрү мындай окуяга кабыл болгондорду тез арада ишеним телефонуна чалууга чакырган. Элли кетсек, АКШнын Флорида штатында 9-октябрда катталган Милтон боронунан 100дөн ашуун үй кыйраган. Борон келгенге чейин Флорида бийлиги 5,5 миллион адамды эвакуациялоо чакырып, жарандар коопсуз аймакка 7-октябрдан баштап кете баштаган. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин сунушу боюнча Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагасы кызматынан өз каалоосу боюнча оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ошо бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орусу менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25 000 акча керектелүүдө. $15 000 чогулду, дагы $10 000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгызбой энемин. Ошол кызыма аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок. Эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчук чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ошол кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Мөөнөттөн мурда бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгонун президенттин администрациясынан кабарлашты. Белгилесек, Замирбек Базарбековдун кызматтан кетери 9-октябрда белгилүү болгон. Соттор кеңеши ошол эле күнү Базарбековдун арызын канааттандырган. Аны эми ар бир жаран өзү билет да бул эмне деп сүйлөшүнү, өз пикирин айтат да. 100 000 сом чыккан го. Тура берсиңер. Наш кыргызский народ как есть, так и говорят. Мирное решение, ясно, мирное решение. Социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган жала жаап жана мазактагандарга 100 000ден 200 000 сомго чейин айып салуу сунушталып жатат. Маданият министрлиги демилгилеген мыйзам долбоору жогорку кеңештин 2 комитетинде биринчи окууда жактырылды. Бул тууралуу жарандар кандай ойдо? 100 000 сом чыккан го. Мен оюмча туура эмес болду. Салса деле 15-20 000 сом салса ошол деле жетиштүү го дейм. Экинчи жолу булса, үчүнчү жолу булса, анда 100 000 салса туура эле болот. У нас люди все что думают, что говорят, они все говорят как есть, правду. У нас такого нет, чтобы там ходить и вот так клеветничать или что-то там, правильно? С одной стороны, я так подумала, я знаю вот так, чтобы вот так ходить и такие деньги накладывать на людей, это вообще, чтобы люди боялись, наверное. Говорите. Огласки боятся, чтобы больше людей не поддерживали их, а больше народа поддерживали своего кыргызского, правильно? Я так думаю. Наш кыргызский народ
как есть, так и говорят. Нет такого, чтобы против этого... Да, очерняли, да, вот клеветчили на кого-то. Нет у нас такого. У нас, если люди идут на правду, они идут как есть. Güzel sonra. Yalan söylüyoruz gerekimizde. Ne gerekiyor yalan söylüyor? Adam soru olması gerek de. Soru yüzüz gerek. Bu en adamın casus sıfatları da. Турали. Вот жана телефондорго деле жалган эме кылып кетирип атышпайбы? Алдамчылыктар. Көп болуп кетти го. Турали. Turamesi Себеби? Turamesi 100 bin 200 bin. Көппү? Yok Ama her bir jaran özü bilet kadın ne de söyleşini, öz fikrini aytap da. Себеби her bir jaran özünün hukuku var da söylөгөнгө. Это, с одной стороны, да, но мне кажется, это нужно решать другим способом. Не деньгами, не штрафовать, а как-то по-другому донести до людей информацию, что так лучше делать, ну, не стоит так делать или как-то иначе. Я так считаю. У меня нет мнения, можно так сказать. У всех мнения разные, и я думаю, тут уже кто с какой с точки зрения прав. Ну, штрафовать деньгами как-то, не знаю, это не стоит. Так вообще нельзя, да? Да. Контролировать ситуацию? Да, именно прям штрафовать деньгами. Можно же просто, если они хотят донести до человека, можно же это как-то добрым способом все, да, мирное решение. Я за мирное решение. Ошондо сиздерге рахмат, урматтуу келиндер. Мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5-тен 6-дан бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө-жөн өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы? Раз үйлөндүңбү? Жашың барбы? Ден соолугуң жакшыбы? Төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө, көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так. Калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат, айлык акыны да камсыз кылышат, бардыгын камсыз кылып беришет. Сен үчүн жүрөгүмдү берүүгө даярмын дейт. Бир бармагын да бербейт. Ал. Баары жалган. Больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Гостройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп. Ушуну бир Вакыт эргеш сиз бир аз ошол министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө бир аз тартипке чакырып койсоңуз. Жанагындай одоно бузган, бул эми мыйзам бузулуп атат бул жерде. Эгерде ошол такталса, жана Гостройдун орун басары депутатка чалып, эмнеге аларды киргизесиңер? Эмнеге депутаттар барат ал объектке десе, анда ал чоң жаңылышат. Мага деле бир да собранияларыма келбей, ушундай указ келиптир, собранияларына барбасын деген. Биз деген элдер менен жолугушабыз, ошо жолугушуу жерлерде келбейт. Бир дагы Гостройдун эмеси келбейт. Ошондой указ бериптир, келбесин дептир. Кээде ушундай терс көрүнүштөр орун алып атканы жашыруун эмес, бардыгыбызга маалым. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, силер аябай буга маани берип көңүл бөлсөңүздөр, негизинен кээде айрым өкмөт министрлер кабинетинин айрым ушундай бейтартип, тентек мүчөлөрүнүн айынан бүтүндөй министрлер кабинети парламенттин ортосунда мамилеге мындай жаракка кетип бир жагымсыз жагдайды түзүп коюуга негиз болуп калып атат.